күлүп турууну. Үй бүлө деген бул жарыш эмес, ошондуктан ар бир түйгөлөр бири-бирине колдоо көрсөтүш керек. Чогуу жүрүп, чогуу дос болуп, дайыма ынтымакта жүрөбүз. Ооба. Биз үйлөнгөндөн кийин эле билип калдык, ага чейин бардык эле идеалдуу деп ойлой бергенбиз. Көрсө талаш тартыш болот экен, түшүнбөстүк болот экен. Ар кайсы ошондой талаш тартыш болгон убактарда ар кандай чечимдерге келет экенсиң. Талаш тартыш маселесин мен тарынан медер кечирим сурайт. Талаш тартыш уруш болуп атса, бири-бирибизге убакыт берип, тынчыганга чейин, анан кийин тынчыгандан кийин келип сүйлөшүп, бири-бирибизге ачуубузду айтып, бири-бирибизди жамандабай, бири-бирибизди күнөөлөбөй бир чечимге келүү. Анткени ачууланган кезиңде мындай туура эмес сөздөрдү сүйлөп, нааразычылыгыбыз тарагандан кийин мындай ачык мээбиз менен ойлонуп, өзүңдүн, жолдошуңдун көз карашы менен ситуацияны көргөнгө аракет кыласың. Можно проговорить, но эмес. Бул жылы өзүбүздүн үй бүлөбүз болуп жашап атабыз. Анткени ага чейин биз инилери жашачу, анан эки үй бүлө болгондо эреже түзгөнгө шарт жок. Кандай эреже киргизсек, анан кандай балабызга эмне үйрөтөбүз, ошонун баарын ойлонуп азыр эле бир чечимдерге келип жүрөбүз. Аял заты деген көп нерсеге сезимтал болот экен, көп нерсени байкап, көп нерсени көрүп, көп ачуулануу болгондо же талаш тартыш болгондо, уруш болгондо эркек деген эркектигин кылып тынчтыкты алып киргендей болуш керек экен. Кандай бир талкуулар болбосо деле биз бири-бирибиз үй бүлө экенибизди билип, түшүнүп, ошо бири-бирибизге аябай колдоо беребиз. Чогуу жүрүп, чогуу дос болуп, дайыма ынтымакта жүрөбүз. Ооба. Ар бир адамдын характери, мүнөзү, маанай ар кандай болот. Анан бири-бирине жол издеп, талкуулар болсо, өздөрүнүн чече турган жолу бар, бирок эң алгачкысы сүйлөшүү, диалог керек. Үй бүлө деген бул жарыш эмес, ошондуктан ар бир түйгөлөр бири-бирине колдоо көрсөтүш керек. Кошумчалап кетсем, үйдө канчалык келишпестиктер, кыйынчылыктар болгон күндө дагы түйгөдөгү эки адам бул бири-бирине жараша турган адамдар эмес, бул бир команда, бири-бирине жол берип, бири-бирин түшүнүп, чогуу аракет кылышса, баардыгы жакшы болот деп ойлойм.